Мен Кендирбаева Догдор Гүлшаршейна, Кыргыз Республикасынын экс-президенти, учурда Афганистанда Бириккен Улуттар уюмунун атайын жана ыйгарымдуу өкүлү Роза Атымбаеванын демилгеси Эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директорумун. Бүгүнкү иш-чарада STEM багытында иштеп жаткан ар кайсы уюмдардын, алардын пикирин жана мүмкүнчүлүктөрүн, сунуштарын көрдүм. Экинчиден, мага жаккандыгы, алардын баарлашынын жаңы технологиясы же болбосо чыгармачылык ой жүгүртүү, дизайн мышление деп коет. Ошону менен иштөөдө айрым көйгөйлөрдү жана муктаждыктарды аныктоосу жакты. Өзүм негизинен бүгүнкү чакырылган өнөктөштөрүм менен көп жылдан бери ушул STEM багытында иштеп келе жатабыз. Өзгөчө деле жаңылык алган жок. Мага жаккан нерсе иликтөөнүн натыйжасы мага абдан жакты. Мен сунуш бере турганым ошо Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү стратегиясында жана тармактык өнүгүү стратегияларында, туруктуу өнүгүү стратегияларында STEMдин орду жана ошондой эле жаңы эмгек рыногу жалаң ошо STEM багыткан тоо кен гидроресурстар, альтернативдик күн энергиясын пайдалануу боюнча жаңы жумуш орундарын түзүүдө аялдардын орду кандай? Ушундай мамлекеттик биргелешкен акционердик коомдордо аялдар эмне үчүн жок? Мына ошол маселелер жөнүндө кеңири билгим келет жана ошолор боюнча кеңири иликтөөлөр болсо абдан жакшы эле. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ачык акционердик ушул тоо кен тармагында гидроресурстарды башкаруу жана электр энергиясын башкарууда аялдардын катышуусу канча жана эгер алар катышпаса эмне тоскоолдук болуп жатат жана аларды кандай чечүүнүн жолдорун, ошондой эле жакын арада бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум айтып атат. Бир 30 жылдарда дүйнө планета боюнча 300 миллиондон 800 миллионго чейин жумушсуз адамдар болот. Анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Анткени алардын ордун бүтүндөй жасалма технология, жасалма интеллекттер алмаштырат деп. Бүгүнкү күндө экономика министрлиги канчалык деңгээлде ошол бизге жаңы жумуш орундарын түзүүгө прогноз бере алат жана мамлекеттик заказдар барбы? Анын ичинде аялдардын катышуусу канча процентте, мен ошону билгим келет. Анткени алдыңкы STEM технологиялары бүгүнкү күндө аял менен эркектин ортосундагы адистиктин бөлүштүрүүсүн мындай жокко чыгарып жөнгө салат. Бирок ошол технологияларды башкарууда, илимде, технологияда, инженерия программада мамлекеттин деңгээлинде аялдар үчүн орун барбы деген суроону билгим келет.